Урматтуу достор, силерге жакшы жаңылыктар менен шашылып жатам. Жакында лотерея ойнотулат. Билет сатып алып, 2 кабаттуу особняк үйдүн ээси болууга мүмкүнчүлүк бар. Шарттары жеп жеңил. Билет сатып аласыңар, билеттин баасы 5000 сом. Болгону 2000 эле билет сатылат. Ошондуктан шашылабыз достор. Лотереядан көрүшкөнчө. Адик, могу эмне видео? Мен эле биринчи жолу көрүп атам доске. Себеби бардыр эми, жөндөн жол эле мына нерсе кылбаса керек эле. Менин оюмча бул башка бирөөлөр менен иштешип атат. Билбей туруп сүйлөй бербечи, сүлүк. Санжикти мен момундай кезинен бери тааныйм го. Ал андай бала эмес. Өзү келип түшүндүрүп береттир эми. Жана видео эмне видео, Санжар? Кайсы? Лотерея. Кадимкидей эле лотерея. Билет сатып аласың, ойнойсуң. Если повезет, утуп аласың. Эмнеси түшүнүктүү эмес? Эмнеге биз ал жөнүндө эчтекен билбейбиз? Анткени ал тема өзүм жалгыз темамда. Санжар, бул не дегениң, брат? Өзүм жалгыз темам деп. Биз любой нерсени кеңешип, чогуу чечет элек го. Наркотикти деле кеңешип анан сатып баштадыңарбы? Ал вообще эле башка тема болчу. Сен аны билип турасың да. Явно эле подстава кылып кетти бизди. Билбегенден кийин жөнүн сүйлөй бербечи. Билбейм. Бирок мага айтпаганыңарды билем. Аны вообще-чи. Сага жардам берели деп кылганбыз. Кайдагы жардам, Адик? Жардамың ушобу? Проблеманын баарын мага илип коюп, өзүңөр бош болуп жыргап жүрөсүңөр. Ушул кандай түшүнсөңөр ошондой түшүнөр беле балдар. Бирок мен эми өзүм отдельно иштейм. Ошондо бүт чогуу жеткен ийгиликтердин баарын жокко чыгарасың да. Чогуу жеткен? Может, мен өзүм жалгыз жеткем? Мен жалгыз аракет кылып жүргөм? Санжик, сен ойлонуп сүйлөсөң, ал жерде менин мээнетим бар, Суликтин канча кылган мээнети бар. Кайда мээнет, Адик? Сенин мээнетиң бул экинчи планда актер болуп бериш. А Сулик калп эле акча санап эле жүрө берет. Шакал. Билесиңби? Бу Адик жок. Сен вайнерда болбойт элең. Мен го макул акча эсептөй эле отурат экем. Бирок Адикке мындай кылган мамилең туура эмес. Ошону билип алгын. Хорошо. Өкүң важный экенсиңер. Силер жок, мен эч ким эмесмин да. Чылып ошондой болсо, бүгүнкү күндөн баштап силер өзүнчө, мен өзүнчө. Сен да бир нерсени билип ал, Санжик. Мындан кийин сен ишенген досуң жок, уктуңбу? Адик, токтоп турсаң. Санжар, короче, ким мени байын тартсаң дагы, лотерея уюштурсаң дагычы, жакындарыңа мындай кылган мамилең туура эмес. Болду. Окумуш сөздөрүң бүттү. Сага сүйлөгөндөн да ток жок. Баарына чексиздик. Социалдык тармактар, мессенджерлер, каалаган түйүндөргө чалуулар, ОТВ менен сүйүктүү телеканалдар, миңдеген фильмдер жана сериалдар. Бары сиздердин ар бириңиздер үчүн тарифке топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик. Да, эжеке. Ооба да, сизде баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ооба. Билеттер 5000 сомдон болуп жатат эжеке. Паспортуңуздун данныйларын айтып койсоңуз. Негизи билеттин баасы 7000 сомдон, сиздер үчүн скидка менен 5000 сомдон кылып бере алабыз. Саламатсызбы? Сиздин номериңиз 12-15-42. Ушул номерге каттап коебуз. Да, конечно же, вы можете оплатить через карту. Хорошо, вам сейчас тогда отправим реквизиты. Биз ойлогон стратегия идеальный что. 10 комбинацияны кайра сатып отуп, бир күндө 18 000 билет саттык.
Вау, қалған билеттерді сатқанға бүгін жетшебіз бе ана? 2000 билетті жөнінде жетшебіз ғой. Красавчик. Кстати, предложение бар. 20 000 билетті бүгін сатып бітсек. Дағы үстіне билет қоша қой беру. Дағы үстінен бе? Бізге андай ачкөз болған керегі жоқ қой. Біз ачкөзбіз бе? Же ол болса 5000 сомға особняк ұтып аламын деген кеш ачкөз бе? Ойламайсың? Анысы бар, анысы точно. Санжарға айттың? Санжарға, кстати, чаламды ұмытып қалыптырмын. Аз чал айтып қойыншы. В принципе, бұны білсе де еш нәрсе емес. Анын уже выхода жоқ. По-любому болады. Санжарио, наша главная звездочка. Рад тебя видеть. Бірақ аябай адамды күттірдің ғой? Лотерея эфири ертең да. Эмнеге чакырдың? Жақсы жаңылықтар бар. Қуанышым қойныма батпай сен мен бөлшөйін деп чечдим. Билеттердің бары сатылды. Ты оправдал наши надежды? Кассада билет жоқ, бірақ адамдар дағы деле чалып жатышат. Эми 2000 билет сатылганына можно и не радоваться. Это же было ожидаемо. Санжар, егер 2000 билет болгондо мен аябай наразы болмокмун. Анткени биз 20 000 билет саттык. Кой тур, түшүнбөдүм. 20 000? Ого. Мен сага бир математика сабагын өткөрүп берейин. 5000 сомду 2000ге көбөйтсө канча болот? 10 миллион болот, туурабы? Эми ал аз да. Это же мелочи. А эгерде ошо 5000 сомду 20 000ге көбөйт, вот это нормальная сумма выходит. Ошондо ушунча аракетти актайт. Точнее, уже актады. Мына жаныңдагы жакшы көргөн бизнес партнерыңды долларовый миллионер кылып койдуң. Молодец. Жанат, это что за афера? Эртеңки лотону өзүңөр өткөргүлө, мен өткөрбөйм. Санжар, именно сен өткөрөсүң. Ар бир кагазда сенин атың турат. Ар бир рекламада сен бетиң турат. Бир кыңк десең түрмөгө кетесиң. Артыңан эле сенин досторуң кетет. Эми Сабинанын кыйналганын айтпай эле коеюн. Так что эртең чыкып келип ушул жерге татынакай кылып өткөрүп бер. Кстати, самое главное. Ошол бүт билеттердин арасынан мен айткан номерди алып чыгасың. Түшүнбөдүм. Кандайча? Ушундайча. Сен өткөрүп аткан лотереянын эң башкы байгесинин ээсин давно аныктап койгонбуз биз. Бул эми формальность. Ушунун баары спектакль бе? Конечно. Эми Санжар, сен ойлодуңбу 300 000 доллар турган үйдү бирөөгө берип коет деп? Жок. Это уже давно решено. Ким утат эле, кстати? Мен деле утуп калышым мүмкүн. Жемне, мен татыктын өсүмүн. Сен эле утасың го. Эми ал ошончо адамдын ичинен ошондой призди утуш бул деле өзүнчө бир жетишкендик да, туурабы? Молодец. Ушуну Сабина менен жүрүп баштаганда ушул планды чыгардыңар да? Жок. Ага чейин. Сабина жөн эле марионетка болчу да. Анан ошонун баары эмне үчүн? Акча үчүнбү? Акча үчүн деле эмес. Адамдар өздөрү алдангысы келет, Санжик. Эми акча келип атса кантип албай коесуң? Ушул акчанан сага жугабы? Эмнеге жукпайт? Мээси иштебеген тупой бир адамдын алдына баргычакты уже достойный баланын алдына келген жакшы да, туурабы? Согласен. А менчи, мен эмне болом? Камаламбы? Элдин бетин карай албай каламбы? Эмнеге?
Баары жакшы болсо, смело карайсың. Эркиндикте жүрөсүң. Бул просто ушу элге бир сабак болот. Сен миллиондук подписчиктериңе эмне пайда алып келдиң? Эч нерсе. Биз бирдей элебиз. Силер даже хуже. Понимаешь? Азыркы учурда өнүгүү жолунда адамзат канча жылдан бери келатып, акыркы 10 жылдын ичинде деградация болуп кетпедиби? Эң чоң жетишкендик адамзатында эмне болду дүйнө жүзүндө? Интернет. Интернет кандай мүмкүнчүлүк берет? Канча маалымат бар. Кааласаң үйдө жатып алып, любой нерсени билип алсаң болот. Алар эмне кылып атат? Мектептеби, сабактабы, окуудабы же жумушундабы, садиктеби? Отуруп алып сабак окшош вайнерлердин жашоосун карап отурушат. Эмне кылып атат? Каякта отурат? Ким менен? Эмнеге ошого кызыгышат? Это же деградация, Санжик. Элдин баары сен ойлогондой эмес. Туура. Албетте, Санжик. Бирок баары ошого барат. Мына мисалы, мен бир байкени тааныйм. Аябай акылдуу киши, баарын билет. Анын жанында отурсаң жөн эле сабакта отургандай болосуң. Бирок элге үнү жетпейт. Эмнеге? Анткени ал вайнер эмес. Трендтин артынан кубалабайт. Түшүнүп атасыңбы? Ошон үчүн совесть не мучает. Биз деле жакшы адамбыз, Санжик. Поэтому завтра, как штык в 8 придешь, татакай кылып өткөрүп бер лотереяны. Түшүнүктүү? Давай, бошсун. Жанат, эртеңки лотерея кандай себеп болсо болбой калышы мүмкүн? Эгерде жердин бетине метеорит түшсө, же болбосо сенин бетиңе түшсө, ошондо болбой калат. А так себеп жок, баары даяр уже. Токтосоңор, силер Эмаком компаниясынын жаңы акциясын уктуңарбы? Уга элексиңерби? Кызыксыңар го? Эмаком компаниясы жаңы акция жарыялады. 36 айга рассрочка кылып, плюс үстүнө бытовой техника кошуп берет экен. Жаңы батирлүү болуп, үйүңүздө стиральный машина, холодильник жана газ плита болгонун кааласаңыз, анда шу номерлерге чалыңыздар. Лично Суликтин атынан чалып атам десеңер, скидка кылып берет. Шашылгүлө. Эмаком компаниясы. Ийгиликке чогуу. Ночь. Ке болчукчу. Кел Сүлү, салам алейкум. Тынччылыкпы? Тынч, жата берип тажабадың, бас. Чык бул. Тажадым, каяка? Каяка иш кылабыз. Вайн тартабыз, спонсор издейбиз. Ачык айтканда Санжик жок. Көңүл эле тартпай атат. Ошо Санжик дей бересиң, эмне керектүү жагыңа дагы Санжикти ээрчитип барасыңбы? Каяка? Эми билесиң да каяка экенин. Экөөбүз өткөндө бир нерсени Сүлүк байкабай калдыкпы деп ойлоп атам да өткөндөн бери элечи. Просто Санжикти мен кичинекей кезинен бери билем, анан андай бала эмес эле да. Мындай принциптеринен тайбаган, досторун кедайт этпеген. Просто биз бир нерсени түшүнбөй калдык же бир нерсени билбей калдык да. Байкаганда эмне ал, по-любому просто көпнү сумманы көргөндө эле баш айланып кетти, болду, ошол эле. Биз. Эмне биз? Наркотик менен кармады эле. Же акча сураган жок. Же тааныш билиштерди деле салган жокпуз. Жөн эле келди, ачты, чыгарып жиберди. Туура бирок аягы. Подозрительный болуп калды. Ошону чогулуп мындай сүйлөшүп тактап чечип алсак болмок, ато өткөндө бир аз ачуулук калтырып эле көп сүйлөп алдык да. Сүйлөшкөндө эмне? Ушунча сөздөрдү айткандан кийин эмне баралуу? Санжик досум, бизди кечирип кой. Күнөө сенден кетти. Бирок бизди кечирип кой деп өтүп баралуу. Керек болсо өзү келет, каякта эмесин айтып бербечи. Давай болуп атыраак чыкшы досум. Чыгышы чыгам, бирок
вайн тартпайлы мына чисто от души сүйлөшүп отуралы десең чыгайын. Болчу бар. Тез болчу. Да. Туруп тураңыз. Алло. Алейкум салам. Ким? Привет. Көп күтүп калдыңбы? Кечирип койчу. Бир аз кармалып калдым. Нормально. Мен өзүм жаңы эле келдим. Баары жакшы элеби? Эмне маанайың жок? Жакшы эле. Эми айтпайсыңбы? Сабина. Баары жакшы эле. Ладно. Айтпасаң айтпай эле кой. Зато менде сонун жаңылык бар. Бүгүн баардык жумуштарды тапшырып бердим. Эми магазинге таптакыр тиешим жок. Баарын башынан баштайм. Маанайыңды көтөрчү. Баары биз ойлогондой болуп атат го. Биз кандай ойлодук эле? Бирге болобуз, жыргап жүрөбүз. Мен дальше вайн тартып берем. Сен өзүңө бир кичинекей бутик ачып алып, иштетесиң. Обед убагында мен сага келем, экөөбүз жыргап чай ичебиз. Бир да проблема жок. Инстаграмда бактылуу сүрөттөр. Андан бир күнү экөөбүз отуруп алып балдарыбызга кантип таанышканыбызды айтып беребиз деп ойлодуң беле? Санжар, сага эмне болду? Эчтеке? Асагачы. Же бир нерсени унуп калдыңбы? Экөөбүз контракт боюнча чогуу жүрөбүз. Эми мени эч кармаган себеп жок. Кече же башка нерсени айтып атпадың беле? Жанын баары калыппы. Сабина, мен актер экенимди унуп калдыңбы? Просто мен ролго жакшы кирип алгам. Кыскасы, менде башка пландар бар. Сен ал планга кирбейсиң. Жакшы кал. Yol gittik mi? Kim çaldı değilsin mi? Kim? Явно мисс Кыргызстан çalgan жоқ та? Эрма çaldı. Кайсы Эрма? Гиф уюштурган Эрма. Жол кабыл дейт. Шакал, мен кроссовкам кийип алган жакшы болуп турду азыр. Эмнеден турбам бар. Ошону алып алайын. Башын жарабыз. Жөнүнө койчу бу турбаны. Иштеп койчу аны. Туалетке колдоносуң кийин. Сууга. Бас. Явно жейт да. Апа, эшик жабыңыз. Қандай жаңалықтар, партнер? Билеттер сатылды. Ақшаң отыр өрелі. Сөйлешкөндөй эле 2 счетко 1 транш менен кетеби? Бирөө сенин атыңа, бирөө меникине. Проблема болбойт. Бизден башка эч ким деле билбейт.
Буюрса бар ойдогудай. Досым азана шакал келет го. До конца урабыз. Зайлен жаз да камат берсечи. Жок, и так эле дофига адам кидайт этти. До конца уруш керек болду. Андайларды аябаш керек досым. Билем, что-то мандраж болот ама. Жана эле орел болоттун. Үйдөн чыкканда башын жарам тигиндей кылам. Болду, келет до конца. Мына тиги шакал келет ат. Тур. Ассаламу алейкум. Сүлүк болду, сүлүк. Токтогочу. Токто. Болду. Түшүндүрүп берем жигиттериме? Шакал. Сүлүк, койчу. Милицияга эле берип каматабыз. Милицияга берсеңер, досуңар аркаман кетет. Кайсы досубуз? Вайн тарткан досуңар көп окшойт, эмне эле Санжар иштетип атасың? Койчу, брат. Не болду Санжар? Не болду? Санжардын абалы оор, короче. Ал лотереяга илешип алды уже. Лотерея бул Жанат братанын темасы. Ал силерди, Санжарды изначально лотереяга мындай даярдап келген да, мариновать этип келген. Мол, гиф, розыгрыш дегендер, мунун баары приманка болчу жигиттер. Гифтен кийин мен жоголуп кетишим керек эле вообще. Могу явно алдап атпазмын. Мен алдаган жокмун мен. Мен алдасам келмеп белем, айтсаң өзүң. Айтчы, эмне болду анан? Короче, жоголуп кетишим керек болчу. Кийин келип мен лотереянын темасына кошулмакмын. Анткени менде да андакта долям бар. Бирок Жанат братан мени да кидайт этти. Шакалды кидайт эттир да. Сүлүк кесебечи. Койчу, брат. Түшүндүрүп берип атпаймынбы? Айт, түшүндүрчү. Андан кийин Жанат братан силерди башка темага подключать этти. Типа, Сабинаны алып келип, магазиндин продажаларын көтөрөбүз деп. Туурабы? Фальшивый свиданияларды кылып, ошондой нерсе болду, жигиттер айткыла. Болгон, анан. Ошол контракттан кийин Санжарды лотереяга илештириш керек болчу. А илештириш үчүн лотереяга мындай веский причина керек болот да. Ал причина силерсиңер. Кандайча бизбиз? Ушундайча эле силерсиңер. Силерге мындай заказчик келди, вайн тартып бергиле, якобы да, андай далай келди. Канчага тарттыңар? $800 болду. $800. Актан көрдүңөр эле $800 вайн тарткан. Он вас подкармливал. Анан кийин акырында келип туруп наркотик чөнтөгүңөргө салып койду. Силерди анан кармап кетти, туурабы? Решотканын аркасынан болгондон кийин Санжардын айласы жок. Договорго кол коюп берди. Болду ал уже. А договорго кол койгондон кийин бүт лотереянын документтери Санжардын атында болуп калат. Бир нерсе болуп кете турган болсо, Санжар башы менен жооп берет. Санжар тупой эмес да кол кое тургандай. Сен тупой окшойсуң, брат. Койчу. Жок, чынында. Жок, тупой эмес, мен билем. Ошон үчүн ал башында кол койбойм деген. Бирок силерди кармап кеттигенден кийин айласы жок болуп калды да. Силерди чыгарды. Өзү кетти. Санжар ошондо камалып кетеби? Тура турчу, досум. Походу Санжар бизди просто лотереяга аралашпасын деп эле ушундай кылды окшойт. Бирок досуңар базар жок, благородный экен. Оозуңду жапчы сен. Болду. Барып анда Санжарды издешибиз керек экен. Мен ушуну эле билем, жигиттер, короче. Табыш керек анда. Взгляд, что у тебя дома, будто всю жизнь тебя знал, хоть не были знакомы. Нам не забыть, будто бары трек, группы не пара. Этот день дал понять, что чувства взяли начало. Все так спонтанно, WhatsApp, звонки до утра. Расстояние напрягало, нетерпеливость мой враг. Ты уж прости за то, что часто бываю на нервозе, часто влезаю в конфликты колючие, подобно розе. Ведь ты же знаешь, я на все готов ради тебя. Если я ревную, это не слабость, это любя. Мы сами знаем, как нам быть, здесь не нужно советов. Тонны мнений со стороны не меняет наш вектор. Тысячи причин, судьба злодейка найдет для ссоры. Все потеряем, друг друга найдем. За разговором без тебя одиночество
одиночество взяло меня в свой плен. Прошу, согрей меня ночью, как согревал нас плед. Грей меня, прошу, согрей меня. Верь в меня, прошу, поверь меня. Грей меня, прошу, согрей меня. Просто будь со мною рядом и просто верь в меня. Грей меня, прошу, согрей меня. Верь в меня, прошу, поверь меня. Грей меня, прошу, согрей меня. Просто будь со мною рядом и просто верь в меня. Ноябрь 16-го с чистого листа я ношу, что искала, сердце твердит, не отпуская. Чувства зажаты в тисках, опьяненный, но не виска. Дурманит рассудок мой, по тебе тоска. Словно дуло у виска, во мне убивает перспективу. Ты такая красивая, мой единственный стимул. Терпение, малыши, первым классом была. И там, где новая жизнь, помнишь, мечтали о ней. Считая часы и дни, дожидаясь выходных. И сонно отвечал в трубку: с тобой я при любых. Где бы не был я, где бы не была и ты, удары судьбы нам нипочем в реальность мечты. Воплотив мой мотив, знаю на полном серьезе, только позитив, не допущу проронить тебе слезы. Просто будь моим ангелом и сохрани наш мир. Ведь знали о друг друге, но только сейчас нашли. Грей меня, прошу, согрей меня. Верь в меня, прошу, поверь меня. Грей меня, прошу, согрей меня. Просто будь со мною рядом и просто верь в меня. Грей меня, прошу, согрей меня. Верь в меня, прошу, поверь меня. Грей меня, прошу, согрей меня. Просто будь со мною рядом и просто верь в меня. Ты просто верь в меня, просто верь в меня. Ты просто верь в меня, просто верь в меня. Ты просто грей меня, просто грей меня. Ты просто верь в меня. Грея, я буду греть тебя, верю я. Я только лишь твоя, ты моя, ты моя. Ты моя лучшая, я люблю тебя, и я только лишь для тебя. Грея, я буду греть тебя, верю я. Я только лишь твоя, ты моя, ты моя. Ты моя лучшая, я люблю тебя, и я только лишь для тебя. Только лишь для тебя. Эми түшүндүңөр болуш керек, эмне себептен бул жакта турганымды. Көрсө, популярный болгонунда зыян жактары бар экен. Эми менде эки гана жол бар. Биринчиси, мен өзүмө зыян келтирем, же болбосо 20 000 адам мен үчүн зыян тартат. Тандоо кайсыл тарапта болот экен түшүнүш оор деле эмес. Алло? Санжар, кандайсың балам? Жакшы апа. Каякта жүрөсүң? Бир жумуштар менен жүргөм. Атаң экөөбүз күтүп сени чогуу тамак ичели дегем. Күтүп келген жоксуң. Качан келесиң? Ананыраак барам. Үй сатабын кетейин. Деги тынччылык эле болсо экен. Макул анда. Эртерээк кел. Макул. Үйүнүң эмне болуп калган? Иштеке баары жакшы эле. Үйүнү көткөндөйүндөс. Төшөгүңдү салып даярдап койдум. Кеч калба балам. Садагың кетейин. Мен сени жакшы көрөм балам. Садагың кетип калайын. Эртерээк кел. Мен дагы сизди жакшы көрөм апа. Бул жак криминальный кино болуп кетти ойдумчу эле, американский болуп. Бирок стратегиясы катуу иштейт экен. Чынына келгенде.
Нормально болсо болду. Сабина чыкты. Кандай Сабин? Жакшы. Тинч элеби? Жок, Санжарга жардам бериш керек болуп атат. Ага эмне болуп? Короче, Жаннат аны подстава кылайын деп атат. Плюс еще бүт документтерди Санжардын атына жаздырып, болбосо лотерея махинация экен. Андай болушу мүмкүн эмес го. Санжар менен контракт бүткөн да. Өз калоосу менен эле ойнонуп калмаш керек. Жок, Сабин, вот именно что өз калоосу эмес да. Бизге буга чейин деле көп сунуштар түшкөн, биз баардыгын отказ берип четке какчубуз. Бунун себеби бар экен да. Кандай себеп? Себеби ушу сен анан биз өткөндө бизди Жаннат подстава кылып, наркотик салып каматып жиберейин деген. Анан РОДОдо отуруп кантип чыгабыз деп айласын таппай атсак жөн эле чыгарып жиберди. Көрсө Санжар Жаннаттын керектүү документтерине кол коюп берген экен да. Ошо чыгаргандан кийин жок ойнотпойм деп койсо болбойт беле? Жок, кылса болмок го дейм, просто а жерде сен да бар экенсиң да. Кандайча? Жаннат силердин Санжар экөөңөрдүн отношениеңерди ачыкка чыгарам деп коркутуп, Санжар уже айла жок макулдугун бериптир да. Анчалык хейтти сени көтөрө албайт деп. Эмнеге айткан жок? Мен өзүмө тур бере алат болчу. Биз деле өзүбүзгө туруп бере алабыз, просто ошентип бизди алыстатыптыр да. Сага эч нерсе деген эмес белең? Бүгүн сүйлөшкөм. Бирок экөөбүздүн ортобузда баары бүттү деп койгон. Сен көңүл бир байлабай. Жанаттын офисине кире аласыңбы? Эмнеге? Короче, тиешелүү документтерди алып чыгыш керек болуп атат. Офиске кире алам, бирок Жаннат документтерди ал жакта кармабайт. Каякта кармашы мүмкүн? Такыр кызыккан эмесмин. Жаман эле болуп турган да. Башка варианттар жокпу жардамга? Эми башка варианттар бар. Только бир эле Жаннат өзү келип эле мунун баарын мен уюштургам. Лотерея бул лохотрон. Санжарды мен атайын кыйнап ушуга жеткизгем дебесе эле анда билбейм. Өзү айтып берсе дейсиңби? Неге? Менде бир идея бар, Сабина. Бары болу акырындан, акырына жетемин мен акырындан. Бары болу акырындан, ийгиликке жетемин мен акырындан. Бары болу акырындан, акырына жетемин мен акырындан. Бары болу акырындан, ийгиликке жетемин мен акырындан. Кыялдар орундалат, убакыт гана керек. Зымырап учкан уштай, убакыт өтө берет. Жолдор түз болбойт дайым, сыноого сынбаш керек. Бары болот акырындан, жаман жолго баспаш керек. Мына бары болот акырында, эч качан кейбе түн жамынганында. Ошондуктан кыялыма талпынамын талыкпастан. Адам болуш аста-аста, жаман болуш бир баста. Бары болот акырындан, акырына жетемин мен акырындан. Бары болот акырындан, ийгиликке жетемин мен акырындан. Бары болот акырындан, акырына жетемин мен акырындан. Бары болот акырындан.